Урматтуу теле көрүүчүлөр, алдыда маданият тармагындагы жаңылыктар менен кеп улайбыз. Студияда Нуржан Султанбекова, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүндөн тарта салттуу музыка жумалыгы старт алды. Туура 5 күнгө созулган жумалык 25 апрелде чоң программадагы концерт менен аяктаган турат. Бүгүнкү эфирибиздин коногу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу улуттук маданий борборунун башкы директору Жумакадыр Курмангалиев. Кош келипсиз. Алгачкы сурообуз ошо салттуу музыка жумалыгынын тарыхына биринчи токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Эми салттуу музыка тарыхы бул жерде 2004-жылдан баштап ошо салттуу музыка деп ошо өтүп келатат. Анан 2010-жыл ошо жогорку кеңештен колдоо таап ошо указ чыккан, ошондон тартып салттуу музыка жумалыгы 20-апрелден жылыга 25-апрелге чейин салттуу музыка жумалыгы жүрүп жатат. Бул жерде салттуу музыка жумалыгына жылдан жылга өсүп өнүгүп келатат. Арышы да кеңиндеп келатат. Эл аралык деңгээлге чыгалы деген жакшынакай оюбуз бар. Ошону менен бүгүнкү күндө мынакей бүгүн 20-апрел күнү эртең мененки саат 10-до Уркия Салиева эстелигинин астында салттуу музыка жумалыгынын старты башталды. Ал жерде биз бүгүн ошо кол өнөрчүлөрдүн жарманкесин кылдык. Чоң кол өнөрчүлөрдүн толук жарманкеси баштадык. Алдагы ошо 5 күн жүрөт. Ошону менен бирге эле ал жерде ошо салттуу музыка жумалыгын биздин ошо улутубуздун немеси болгон, символу болгон Манас менен баштадык. Манас менен баштап, манасчылар келип Манас айтып, ошондон баштап баштадык. Кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстарын көрдүк андан. Кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстарын көрдүк. Бул жерде биздин мамлекетибиздеги музыкалык аспаптарды жасап жүргөн, мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде жасап жүргөн ошо аспапчылар келишти. Алар өздөрүнүн мастер-класстарын көргөздү. Ага ошо Калыстар тобунун төрагасы болуп Айтылуу Орозобай Кенчинбаев агайыбыз келди, өзү келип ошол жерде анан ошо аспапчыларды карады. Аспапчыларда сырттан келген конокторубуз көп болгон, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мисалы бүгүнкү күндө салттуу музыкалык жумалыгына Өзбекстан, Казакстан, Россия, Алтай, Тывадан келген, Хакасиядан келген конокторубуз бар, Туркиядан келген конокторубуз бар. Ошолор менен чогуу биргеликте биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрибиз Жаманкулов Азамат Капарович баштаган бир жоон топ келип ошо атайын ошо быйыл баштадык. Ошо аспапчылар, усталар бир аспабын ошо музейге белек катары беребиз деп ошону даярдап бүтө жастаган аспапты бүгүн ошо кылгыякты неметишти, ошо капкагын жасашты. Капкагын жасаганга биздин министрибиз Азамат Жаманкулов кошо жардам берди. Сырттан келген коноктор кошо жардам берип кол тийгизишти. Ошону акыркы стадиясын жасап аткан, капкагын жасап аткан кылгыяктын. 25-апрелге чейин ошону бүтүрөт, Кудайбыз. Ошону бүтүрүп туруп, анан 25-апрелде гала концерт болгондон кийин ошол аспапты тарых музейине белек катары беришет да. Ошо биз ар бир жылда ушундай бир чоң бир аспапты белек катары бердиртели деп атабыз. Ошентип бир өзүнчө тарых музейинде бир буруч болуп, анан ошол буручта салттуу жумалыктын арналган музыкалык аспаптардын белектеринин бир буручу ачылат деген ойдобуз. Андан сырткары ошол Асылбек Насырдинов деген устабыз дагы өзүнүн чоорлорун жасап, алардын дагы ошо келген конокторго кол тийгизип, алардан эметти. Анан Нурлан Нышанов деген агайыбыз дагы өзүнүн чоорлорун жасап, сырттан келген конокторго өзүнүн чоордо аспабын дагы ойноп берди, жакшынакай. Андан кийин эмдиги жылкыга даярдайлы деп бир комусту жаңы баштады. Туркиядан келген коноктор биздин министрибиз Азамат Жаманкулов болуп комусту чаап баштап беришти, чот кагып баштап беришти. Эми ошол комуст, ал комустун
жыгачы өрүгү 3 жылдан бери кургатылган, даярдалган жыгач болчу. Аны ушу баштап беришти, эми ошону 1 жыл бою жасап туруп, эмдиги жылы жана бүтөр стадиясын, мисалы үчүн кулактарын жасап, эмдиги жылы аны тиги музейге белек катары берет. Эмдиги жылы бир чоорду баштайбыз. Ушу сыяктуу бир неме кылып, Кудай буйрса бир ырым кылып, жыл сайын бирден аспапты белек кылып берели деп. Ошентип аспапчылыктардын мастер-класстарын көрүп, анан кол өнөрчүлөрдүн жарманкесин бир сыра кыдырып, анан жөө жүрүш менен ошо Уркия Салиеванын эстелигинин астынан улуттук тарых музейге чейин жөө жүрүш менен келдик. Жөө жүрүштө ошо сырттан келген конокторубуз кошо, биздин министрибиз кошо, Азамат Капарович, салттуу музыкалык жумалыгына катышкан катышуучулар, салттуу музыканы колдоочулар, ошолордун күй армандары болуп тарых музейине келдик. Тарых музейдин астында Жакшынакай Дилгер деген бийчилер тобу бар эле. Анткени быйыл бийди дагы аябай кирип атат, салттуу музыкалык жумалыгына атайын программа болуп. Анан бийчилерибиз тозуп алып, аженден тарых музейине кирип, бүгүнкү күндө ошо тарых музейинде конференция залында илимий практикалык конференциябыз башталды бул бүгүнкү күн менен. Эртеңки күн муну бул бөлүнүп койгон, эртеңки күн дастан күнү дейт. Дастан күнү эртең 21-апрель дастан күнү болот. Дастан күнү улуттук тарых музейинде болот. Мындагы илимий конференция. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атына мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, биздин бүгүнкү күндөгү залкарларыбыздын бири, сыймыктарыбыздын бири Замирбек Үсөнбаев агайыбыздын шакирттери менен өтүүчү бир тарых музейинде, улуттук тарых музейинде мастер-класстар өтөт Замирбек агайыбыз. Эми Замирбек агай мынакей былтыр 70-ке чыкты. Быйыл Замирбек агайдын окуучулары, түздөн түз окуучусу Азамат Болгонбаев мына эл артистин алып отурат, Кыргыз Республикасынын эл акыны болуп. Мынакей ошолор, мынакей Замирбек агайдын окуучулары бүгүнкү күндө эл артисти болуп отурат. Ошо Замирбек агайдын Жакшынакай мастер-классын көрүп, алардын шакирттеринин бир чыгармаларын угуп, андан кийин эртең 21 кечинде Токтогул Абдымомунов атындагы улуттук драм театрында, Кыргыз улуттук драм театрында Манас театрынын концерти болот. Мына быйыл өзүңүздөргө белгилүү болгон Манас театры ачылды. Бул да биз үчүн аябай сыймык, аябай кубанып атабыз. Мынакей ошол жерде манасчылар, дастанчылар, акындар, ошо айтуучулук багыт, чертме багыттар, дастанчы күн ошол багыттардын баары Манас театрында камтылган. Кудай буйрса, Манас театрынын биринчи тушоо-кесер концерти эртең ушу Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында кечки саат 6-да концерт башталат. Кудай буйрса, ошого ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чакыра кетем. Эшиги ачык. Кудай буйрса, Манас театрынын биринчи концертине күбө болушат да эртең келгендер. Ошону менен эртеңки күнү өтөт. Бүрсүгүнкү 22-апрель күн күнү болот. Күн күнү болгондо бунда дагы биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Саадабай Шабданов комузчу агайыбыздын мастер-классы болот. Андан сырткары кечинде Токтогул Абдымомунов атындагы улуттук драм театрда Кайрат Иманалиевдин Коркут ата деген спектакль болот да. Коркут ата деген спектакль өзүңөр билесиңер, ал дагы музыкага байланыштуу сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бүткүл түрк тилинде Коркут атанын баягы музыкага байланыштуу, ошон үчүн Коркут ата деген драмасы болот. Бул дагы эшиги ачык, көрүүчүлөргө келип көрүп кетсе болот. 23 күнү болсо ыр күнү болот. Мында ушу Казакстан, Өзбекстан, Туркия, Россия Федерациясынан, Тыва, Алтай, Хакасиядан келген салттуу музыканын искусствону алып жүргөн өнөр ээлеринде да мастер-класстар өткөрөт. Андан сырткары ушу күнү Калый Молдобосанов атындагы консерватория, Бибисара Бешиналиева атындагы искусство университети, Мураталы Күрөнкеев атындагы окуу жайы, Ниязалы Борошов атындагы окуу жайлар, ушул окуу жайлардын
Кыргыз улуттук тиги филармония Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын кичи залында концерти болот да, ушулардын ар бир неме отчеттук концерти болот ушул музыкалык окуу жайлардын. Каракол Ыбырай Туманов атындагы Каракол тиги окуу жайынын ушулардын концерти болот Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын кичи залында да. Ошого келип, буга дагы эшик ачык, ушул көрүүчүлөрүбүз келип неметсе болот. Анан 24 күнү бир ушул сырттан келген конокторубузду бир маданий эс алуу күнү кылалы деп атабыз. Анткени сырттан келген, мен жана айтып кеткендей, мына Өзбекстан, Казакстандан келип атат илимпоздор, Туркиядан келип атат илимпоздор, Россиядан келип атат илимпоздор, Алтай, Хакасия, Тывадан келген ушундай илимпоздорубузду биздин маданий баалуулугубуздардын туу чокулары болгон Тарых музейине жана бир башка театрларыбызга бир маданий эс алуу кылалы деп атабыз, эс алуу күнү. Анан 25 күнү ошо салттуу музыка күнүнүн жабылыш аземинде кечки саат 18:00 бул дагы эшик ачык филармониянын чоң залында сырттан келген коноктор менен биргеликте чоң гала концерт болот. Мында сөзсүз түрдө сырттан келген коноктордун тиги музыканттардын аткаруусунда чеберчиликтеринин аткаруучулар бар да. Өзбекстандан келген конокторубуз, Казакстан жанакы тиги Туркиядан келген конокторубуз, Алтай, Тывадан келген конокторубуздун катышуусу менен анан биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы чыгармачылык топ менен биргеликте чоң программадагы концерт болот. Алга дагы эшик ачык, ошол концертке дагы келип элдер көрүп кетсе болот. Саат 18:00 болот. Ошентип 25-inde Кудай буйрса салттуу музыка жумалыгыбыздын жабылышы болот. Айтып атпайсызбы, буга салттуу музыка жумалыгына 18 жыл болду, 2004-жылы башталган депчи. Ошол жылдар аралыгында булардын айырмасы кандай, быйылкы жылычы айырмасы кандай, эмне жаңылануулар, эмне өзгөрүүлөр болду? Жылдан жылга тепкичтер, бир миллиондогон тепкичтер болот го. Эгерде ошол тепкичтерден чыгып баратып, бир тепкичте тура берсек, анда ылдый түшкөнгө болобуз да. Ошондуктан жылдан жылга тепкичтен тепкичке жүрүп отуруп келатат да. Мисалга алсам, мен былтыркы жылда алсам, былтыр мисалы үчүн салттуу музыка жумалыгын илимий практикалык конференция болду. Андан сырткары салттуу музыка жумалыгын Баткен облусунда, Баткен шаарында өткөрүп келдик. Аяка ошо биздин салттуу музыканын алып жүргөн мыкты манасчыларыбыз, Самат Көчөрбаев сыяктуу мыкты комузчуларыбыз, Закирбек Дүйшөнбек уулу сыяктуу мыкты дастанчыларыбыз, тиги Өмүрзак Кайыпов сыяктуу мыктыларыбыз барып ошо Баткен облусунда ошо салттуу музыка жумалыгын мастер-класстарды өткөрүп, Баткен шаарында анан салттуу музыка жумалыгын өткөрүп келдик. Бул бир өзүнүн дагы бир жолу болуп атат да. Быйыл болсо мына эл аралык деңгээлге чыгалы деп, быйыл мынакей илимий практикалык конференция күнүгө болуп атат. Сырттан келген илимпоздордун баарын тосуп алып, мына бүгүнкү күндө ушулардын баары мына улуттук тарых музейинде өздөрүнүн ушу салттуу музыканын баягы илимий жактан практикалык конференцияларды өтүп атат. Бул абдан чоң жетишкендик. Андан сырткары мына жана айтып кеттим, биз улуттук баалуулуктарыбыз менен, андан сырткары конол өнчүлөрүбүз менен мынакей аштык, манасчыларыбыз менен аштык, мынакей жанакы улуттук аспаптарыбыз менен мастер-класстар менен ачып, жанакындай өзгөрө бир музейлерге жанакындай бир аспаптарды белек катары берели, бир салттуу музыка жумалыгынын бир буручун ачалы деген сонун нерселер менен жылдан жылга өсүп келатат. Мындан сырткары эл аралык деңгээлге эгер чыксак, салттуу музыка жумалыгын башка мамлекеттерде да өткөрө баштасак, анда биз абдан чоң жетишкенге жетебиз. Менче ошого келатабыз акырында. Бул салттуу музыка жумалыгынын мурда 5 күнгө созулуп атпайбы? Анан даярдык ушу кандай болду, канча убакытка созулду? Бул да бир чоң долбоор болуп атпайбы? Мындайда бул даярдык бир күндө же бир жумада же бир айда деген туура эмес да. Мына азыр салттуу музыка жумалыгы 25 апрелде бүтсө, 26 апрелден баштап уже эмдиги жылкыга даярдыкты көрүп баштайбыз. Анткени пландар коюлуп, быйыл дагы эмнени кошушубуз керек, эмнени алышыбыз керек, кандай бир жетишкендиктерге жетишишибиз керек.
быйыл кайсыга басым жасадык, эмдиги жылы кайсыга басым жасашыбыз керек. Быйыл мисалы үчүн Казакстандан домбурачылар келсе, эмдиги жылы башка бирөөлөрдү алып келелиби деген, Өзбекстандан чоорчулар алып келсе, эмдиги жылы тиги кыл аспаптарын алып келели деген бир жылы бою даярдык жүрүп отуруп келип туруп, андан кийин анан салттуу музыка жумалыгын даярдык менен келип анан өткөрөбүз. Антпесек, анда андай даярдык кылып өткөрбөсөк, салттуу музыка жумалыгынын өтүшү кичине солгунураак болуп калат да. Бул биздин өлкөдө эле өтөбү же башка коңшу мамлекеттерде дагы өтүп турабы? Жок, биздин салттуу музыка жумалыгы биздин эми коңшу мамлекеттерде да өткөрөлү деген тилектерибиз бар, Кудай буйрса. Бунун максаты, кыргыз маданиятына кошкон салымы кандай болот? Эми мунун максаты, башкы максаты мынакей биздин өзүбүздүн салттуулугубузду, нарктуулугубузду, маданиятыбызды, адабиятыбызды, тарыхыбызды, каада салтыбызды, үрп адатыбыздын баарын кармап турчу нерсе ушул да ошон үчүн. Жанакы мен айтып кетпедимби, мисалы үчүн Манас театрында ушул жанакы биздин салттуу музыка жумалыгында бөлүп койгон нерселердин баары, мисалы үчүн дастан күнү, күү күнү, өр күнү дегендин баары ошол Манас театрында камтылган деген сыяктуу. Ошон үчүн биз жыл бою даярданып келип, анан ушу бир жуманын ичинде, 5 күнүн ичинде өткөрүшүбүз керек. Эфирдин аягында агай бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, Актаңдай төкмө акын, манасчы, оончу, дастанчы, актер Элмирбек Иманалиев мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына 2 жыл болуп турат. Жерлерде эл акынын эскерүү кечелери да өтүүдө. Сиз дагы эскерүү кечесине катышсаңыз керек. Элмирбек Иманалиевдин ошол кечеси тууралуу, эскерүү кечеси негизи өзүн да эскере кетсеңиз. Элмирбек Иманалиев эми баарыбызга белгилүү болгон биздин эң мыкты залкарларыбыздын бири. Баардык 4 тарабы төп келген. Мыкты адам катары мыкты адам болчу. Бүгүн ошо Элмирбек Иманалиевдин өткөнүнө 2 жыл болду. Ошого эстелиги аларча көрүстөн ачылды. Эстелигине биздин мамлекетибиздин катчысы Сүйүнбек Сапарбекович агайыбыз келди. Жогорку кеңештин депутаттары Адахан Мадумаров, Мирлан Самыйкожо сыяктуу депутаттарыбыз келип, Каныбек Иманалиев агайларыбыз келип, ошол жерде өздөрүнүн эскерүү сөздөрүн айтты. Эми бул кеч эмес, баягы эскерүү болду. Биздин министрибиз Жаманкулов Азамат Капарович баш болуп, баарыбыз барып, гүлүбүздү коюп, жакшынакай бир эскерүү болду бүгүн. Ошонун эстелиги ачылды. Анан эми Элмирбекти эскерүү күндөрү, Элмирбектин китептери чыгуу жөнүндө, Элмирбектин чыгармачылыгы жөнүндө мынакей телерадиолордон берилип атат, соц тармактардан берилип атат. Эми буну Элмирбекти, мисалы үчүн Элмирбектин чыгармачылыгын, Элмирбектин бизге кыргыз маданиятына ат көтөргүс, төө көтөргүс таштап кеткен мурастарын биз ушу толук кандуу түрдө алып жүрүшүбүз керек, толук кандуу түрдө кийинки урпактарга таратышыбыз керек. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиздин коногу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Улуттук маданий борборунун башкы директору Жумакадыр Курмангалиев болду. Сизге чоң рахмат биздин эфирибизге келип бергениңизге. Биздин эфирибиз маданият тармагындагы акыркы жаңылыктар менен коштолду. Борбордук телеканалды социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram, TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова, саламаттаңыздар.